1997-жылы улуттук компьютердик гимназияда физика секциясы, физика кафедрасы болуп кайрадан уюшулган. Физика кафедрасынын алгачкы жетекчиси болуп Байболотова Бурул Байболотовна эмгектенген. Жаңы уюшулган кафедрада Сулайманова Окен, Жасыркеева Гүлүш, Байболотова Бурул, Камчыбекова Гүлсара, Жумабаев Аман, Абдуллаева Манзура жана Жукешева Гүлсиналар эмгектенишкен. Ошол жылдан азыркы күнгө чейин бир нече мугалимдер эмгектенип, гимназиянын өсүп өнүгүүсүнө, анын ичинде физика кафедрасынын өнүгүүсүнө зор салымдарын кошуп кетишкен. Алардын арасында Белекова Венера, Сатыбалдиев Кочкорбай, Калыбеков Абакир, Мадрахимова Айтила, Эмилбек уулу Айбек жана башка бир нече мугалимдерди атасак болот. Ал эми азыркы күндө физика кафедрасында 6 мугалим эмгектенет. Физика кафедрасынын темасы информациялык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын физика предметинин билим сапатын өнүктүрүүнүн негизги педагогикалык багыттары. Тинебаева Шарипа Турсуналиевна 1986-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетин аяктаган. Билим берүүнүн мыктысы. 2007-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда физика мугалим болуп эмгектенет. 2008-2009 окуу жылында гимназияда өткөрүлгөн мыкты куратор конкурсунун жеңүүчүсү. Жеке темасы информациялык чөйрөнү түзүү аркылуу окуучуларды физика предметине кызыктырууда окутуунун мультимедиалык каражаттарын оптималдуу пайдалануу. Олимпиадага даярдаган окуучулары Жаныбек кызы Жайнагүл жана Шералиев Байсал шаардык олимпиадада 3-орунду багындырышкан. Ал эми Аманжолов Нурболсун жана Ишебаева Айгерим райондук олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болушкан. Учурда 9-М1 классынын куратору. Камчыбекова Гүлсара Абдуллатовна 1993-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетин бүтүргөн. 1993-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда физика мугалим болуп эмгектенет. Билим берүүнүн мыктысы. Азыркы учурда кафедранын жетекчиси. Жеке темасы электрондук окуу китептеринде мультимедиалык окуу каражаттарынын жардамы менен окуучулардын теориялык билимдерин практикада колдонууга үйрөтүү. Олимпиадага даярдаган окуучулары Жортучиев Мирлан жана Эсенаманова Жылдыз шаардык олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушса, ал эми Алмазбек кызы Фатима, Бакытбек кызы Фатима, Курсантбек уулу Исхак, Төлөбеков Ибрагимдер райондук олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушкан. Азыркы учурда 8-Г3 классынын куратору. Күренкеева Бермет Орузбаевна улуттук компьютердик гимназиянын 1996-жылкы бүтүрүүчүсү. 2001-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин физика жана микроэлектроника факультетин аяктаган. 2005-жылы Новосибирск шаарындагы тоо кен иштетүү институтунун аспирантурасын бүтүргөн. 2016-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда физика мугалими болуп эмгектенет. Жеке темасы физиканы окутууда электрондук билим берүү ресурстарын жайылтуу менен окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттыруу. Гимназиянын жана райондук билим берүү борборлорунун бир нече грамоталары менен сыйланган.
Турдумамбетов Максат Үсөнакунович 2006-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика жана электроника факультетин аяктаган. 2014-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда физика мугалими болуп эмгектенет. Жеке темасы физика сабагын окутууда компьютердик технологияларды колдонуунун методикасы. Кыргыз мамлекеттик университетинин аспиранты. Асанканов Тобулбек Асанканович 2010-жылы Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык факультетин ийгиликтүү аяктаган. 2013-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда иштеп, ошол эле учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин физика жана электроника факультетинде магистратураны бүтүргөн. Жеке темасы окутуунун баштапкы этабында окуучулардын физика предметине болгон кызыгуусун калыптандыруу. Бир нече жолку мектептин грамоталары менен жана Свердлов районунун билим берүү башкармалыгынын ардак грамотасы менен сыйланган. 2017-2018 окуу жылында гимназияда өткөрүлгөн мыкты куратор конкурсунун жеңүүчүсү. Ал эми ушул эле ийгиликтин аркасында шаардык жүрөгүм менин балдарды аттуу конкурска катышып 3-орунду багындырган. Учурда физика мугалими болуу менен гимназиянын уюштуруучусу милдетин аткарууда. 7-Г2 классынын куратору. Дыйханбай кызы Гүлбө 2017-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин физика жана электроника факультетин аяктаган. 2017-жылдан бери улуттук компьютердик гимназияда физика мугалими болуп эмгектенет. Жеке темасы орто мектепте физика предметин окутууда интерактивдүү технологияларды колдонуунун шарттары. Келечектен көптү үмүттөндүргөн мыкты мугалимдердин катарын толуктоочу жаш адис.